Kim Yasin suresini bilse, Yasin suresini okusa, alhamdulillah, bardық bir günde қажеті бүтет анығы. Ешқандай проблемасы жоқ. Құран оқығанды білген болса, alhamdulillah, біраз 10-15 мин Құран оқып қойыңыз. Біздің жашауымыз таң атқанда башталады, біздің жашауымыз Құранмен башталады. Біздің жашауымыз немен башталады екен? Құранменен башталады, сарылады. Құран десе сөз өлікі оқығанға деп түшінік, андан шығыңыз. Ал тура емес түшінік. Өлікі Құран оқу, ал өзінің соғуы бар, тиет. Құран өліктерге түшкен емес, тирүүлерге түшкен. Құран бізге түшкен, тирүүлерге түшкен. Өліктерге соғу өзінше. Бізде ұшында түшінік болып қалды, шайтан ұшында түшіндіріп қойды. Құран оқу деселе, өлгендерге оқиттырып айы депші. Ай, Құран оқыған мұсылманды Құран оқыған түні болуаш керек. Құран оқыған күндізі болуаш керек. Пайғамбарымыз кана хулуқуху ал-Құран, пайғамбарымыздың мінезі Құран еле, пайғамбарымыздың жашосы Құран еле да. Біздің мазхабта өтпейді. Біздің мазхабта пут жуыш керек туғандар. Ошончо мына кээде mesela салафи туғандар достору бар. Сіздер эгерде имамчылық өтіп қалсаңар, путуңар жууп эле койгула, айланайын. Гигиена ғой. Анын аркаңда имам кокусон ханафи мазхабтагы адамдар ыктыда кылып калат. Сен этикатыңда мейлі ошо намаз боло берет экен, ошол корейский же китайский наскилериңе бизде болбойт туган. Ошон үчүн иншалла путту жуу талашсыз. Наскиге мас тартуу талаштуу. Талаштууну таштап туруп талашсыз менен эле жүрө бербейлиби? Путту жуу эле таптаза кылып эле. Канун боюнча кимде ким Куран жаттаса, ал каза болгондо сөөгүнө курттар тийбейт. Дозок оту ага арам болот дешет. Ошондой эле ал киши тааныган адамдарга да шапаат кылат экен. Суро бул хадисте айтылган убадага ээ болуу үчүн бүтүндөй 114 сүрөнү жаттоо керекпи? Же бир сүрөнү жаттап аны менен амал кылган адамда ошол соопка ээ болот. Жо бүтүндөй жатташ керек. Хафизде Куранды баштан аяғына чейин жаттаган, ошого амал кылган. Унутпаңыз мына. Амал кылган. Мынакей ошол адамга Алла Таалам шапаат кылуу укугу берилет. Өзүнүн жакындарынан дозокко чечим чыгып калган 10 тууганын ортого түшүп бейишке алып киретет. Куран жаттап амал кылса. Жөн эле жаттап коюп эле жетиштүү эмес. Жаттап коюп ошончо бир айтат, мен дуа кылыңызчы, менин балам аалым болсун, кары болсун. Дуа кылыңызчы, менин балам диндар болсун, имандуу болсун деп кошуп койгула. Кары болуп, аалым болуп, 5 вакыт намаз окубай, каза кылып окуса, мечитке биринчи сапта болбосо дагы, экинчи, үчүнчү сапта жок болсо, сүйлөсө жалган анан бирлерди алдап кетсе кандай болот? Аларга тооба кылайлы, түз жолго түшөлү. 5 вакыт намазды үйрөнгүчө багымдат намазын окуп турса болот. Муну болот дегеним, bir күнү bir аял келди. Эже келип айтты, сизге ыраазылык билдирем деди. Мен айттым, эмнеге билдиресиз десем айтат, молдолорго барып багымдат окусам болобу десем, болбойт, окусаң 5 окуп болсоң болбойт деп айта берди эле, жүрө бердим. Анан bir күнү сиз майыл окубасаң багымдат оку деп айттыңыз эле. Багымдат окуп 2 айдан кийин 5 окуп, жарым жылда бардыгын окуп калдым. 5 жыл окубай жүргөм, рахмат сизге деп келгенден кийин аябай сүйүнүп кайра айтып калдым ошентип. Анткени намаздын касиети бар, бирин-бири чакыра берет. Кебир кыздар bir жака турмушка чыкса жакшы жер болот да. Мисалы үчүн жана тамекиси көп жерде кыздар алмашы көп жака турмушка чыгып калса, тамеки чепкан жаман экен, жүр бияка алма жейбиз деп туруп, кошуналардын кыздарын алып качып келип көбөйтүп алат. Биракачы намаз ушундай да. Намаз bir адамга кирип алса, калган шейтанлап келип тез эле толуктап алат. Ошон үчүн багымдаттан баштай бер деп айтабыз да. Мен көпчүлүктөн угам. Багымдат менен куптан намазын окуйм дешет. Мен аларга үйрөнгүчө bir мал окуган уруксат, андан кийин 5 мал окуш керек деп айттым. Кененирээк маалымат берип койсоңуз, 2 мал намаз окугандарга. 2 мал намаз окугандарга өзү 2 мал намаз 5 мал намаз болот. Анан биз айтабыз 2 мал окусаң оку, эгер чындап намаз окуса барып 3 мал 4 мал барып 5 мал болот иншалла. Бирок 2 мал менен